кечиргиле бизди, кечиргиле. Преступник болгон малда дагы анын жүзү эч качан ачыкка чыкпаш керек. Кандайдыр деңгээлде туура эмес укук уюштуруучулар менен күрөшүш керек. Бир чети алардын кылып аткан нерсесин сиз деле мен деле баарыбыз деле жактырбайбыз да. Арыз жазыш керек да, ушуна арыз жазган жок да эчким. Биздин жүрүм туруму кандай болсо, коомдук аялдардын жүрүм туруму деле ошого эле жараша болот. Мен бир нерсени айткым келет ушундачы. Кыргыз эли кызды сыйлаган элбиз да. Кыргызда кыздын атылык, кыргызда кыздын чачылык деп келебиз. Кыз деген үйдүн куту, берекеси деп келебиз. Бирок биз кыздарыбыздын ушундай жолго барып атканы дагы бул өтө туура эмес. Кыргыз кызы сойку болбош керек негизи. Бирок мен эми бул болуп калган нерсе го, болуп аткан нерсе го. Мен могу нерсени минтип айтам да, кыргыз Кудай алдында күнөөсү болсо, аны сезбейт. Кудай алдында күнөөсү болсо, кыргыз сезбеши мүмкүн да. Бирок эл алдында күнөөсү болсо, эл алдында абири төгүлсө, кыргыз көтөрө албайт да ушуну. Мен ушул жердин ойго салып койду да ошол. Кудай алдында күнөөсү болсо сезишпеши мүмкүн, бирок эл алдындагы күнөөсүн, эл алдындагы абирин кыргыз кечире албайт. Кечире албайт. Муну ошолорду уюштуруп аткандардын жүзүн ачып, ошолорду уюштуруп, ошондой нерселерди кылып аткандарды кылыш керек эле. Буга мен жалпы эне затынан, аял затынан кечирим сурайм. Кечиргиле бизди. Кечиргиле. Силердин ушундай сойкулукка барып атканыңарга биз дагы күнөөлүүбүз. Эң бир туура элдерде да талап болуп атат, суроо болуп атат. Эң негизгиси биз мыйзамды, конституцияны кабыл алганда, конституциянын 23 беренесинде так эле жазылып турат да, адамдын укугу корголуш керек. Анын ага болгон адам төрөлгөндөн баштап анын эркиндиги, укугу ага таандык да. Ал кандай жумуш кылат, эмне кылат, ал кандай преступник болгон малда дагы анын жүзү эч качан ачыкка чыкпаш керек. Себеби анын бала чакасы бар, тууган уругу бар дегендей. Бардыгы мындай жүзүн бекитип, жашыруун гана өткөзүш керек да. Бул деген адамдын өмүрүнө десек болот, же болбосо адамдын бүткүл аброюна шек келтирүү. Бул конституцияда дагы так жазылып турат. Эч кандай мындай деги эле ушундай кадамдар менен сойкулукка мындай бөгөт койсо болобу? Же башка жолдору барбы? Уяткаруудан башка жол барбы? Мен башка жолду билбейт экенмин, бирок мен айтат элем, негизгиси бардыгы бала бакча, мектептен башталат да. Себеби ошол жерден адеп аклак, ыйман сабактарын киргизишибиз керек. Мына ошол жерден жаштайынан бул нерсе түптөлөт го дейм да. Эми бул жерде эки тараптуу деп мен жеке пикирим. Эмне үчүн дегенде, бунун карама каршы болуп калган жагы дагы бул ошол интернетке чыгып кеткен 70-ке жакын деп жүрөбү. 70-ке жакын чыгарганга мен каршымын. Эмне үчүн дегенде, анын арасында 70-тин арасында ар кандай шарттар менен ошол жолго барып калган кыздарыбыз болушу мүмкүн. Ошолордун может балдары болуп калышы мүмкүн, ата эне бир тууган деген болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бул да болсо кандайдыр деңгээлде туура эмес дейм мен, жогоруда айткандай. Себеби анын мажбурлап кандайдыр бир ошол жолго түртүп коюп, ошол жерге может кулчулук катары башка мамлекетте жүрөт. Ошол эле биздин мамлекетте да ошондой жол менен ошол жактарга алып барып коюшу мүмкүн деген менин жеке пикирим. Ошон үчүн аны чыгарбашы керек болчу. Себеби ар кандай башка жанагындай кармоо учурунда башкалардын баарынын көздөрүн жаап, бетин жаап коюп атат. Ошол сыяктуу кылып койсо мен оюмча туура болот беле дейм да коомчулукка. Коргоо органдары иш-чара жүргүзгөндүн жыйынтыгы жайып атасызбы? Мен мыйзам тили менен айтканда, бул жерде эки норма бар. Укук уюштуруучулар менен күрөшүш керек. Ал өзүнчө берене. Ошондой эле адам баласынын өзүнө тиешелүү нерсесин коомго чыгарбаш керек деген өзүнчө мыйзам бар. Бир жагынан
мыйзам менен күрөшүп, экинчи жагынан мыйзам бузбашы деп дейм да. Ошон үчүн баягы тем более кыз келиндердин ошондой бетин кебекесин элге көргөзгөн бул туура эмес деп эсептейм. Бирок алып барып аткан иши ошондой иш-чаралар менен күрөшүп атканда абдан жакшы. Мына үстүк тамыры менен жоготушубуз керек. Андай ишканалар ошондой иш менен акча тапкандардын баарысын тең жоюшубуз керек. Бирок ошол эле кезде жеке адамдын жеке өзүнүн укугун бузбашыбыз керек. Бир чети алардын кылып аткан нерсесин сиз деле мен деле баарыбыз деле жактырбайбыз да. Эмне үчүн дегенде бир кыз үчүн жалпы Россияда бир сөз угуп калдым да, биздин бир 2-3 кыз үчүн жалпы кыргыздын кызына сөз дейт кыздарына депчи. Ушундай кыздар, кыргыздардын баары ушундай дегендейчи. Анан кийин эми эгерде мыйзамды карасак, мыйзам боюнча алардын укугу бузулду. Көргөзгөнгө болбойт эле. Эмне үчүн дегенде, бирок ал кандай десем мындай. Эгерде бир кылмыш кылса, алар кылмыш кылган жок. Сойкулук бул кылмыш эмес. Мындай эми штраф салат. Ошол үчүн мыйзамда мындай эмеси бар да, кылмыш кылып аткан кылмышкерлерди байкайсыңар, бетин жаап атат. Аяғы кылмыш кылбаган адамды сизлер азыр менин бетимди жаабасыңарбы, же мындай эле көргөзүп каласыңарбы? Жок. Эмне үчүн дегенде, мен эми диктери алып атканда, мени кылмышкерсиң, сен мыйзамды буздуң деп алып аткан жоксуз да. Ал жерден деле эгерде сойкулук кылмыш болбосо, силер деле интервью алгандай эле болуп калды. Эгерде биз ошолордун жанагы сутенерлорун бетин жабыш керек болчу, потому что биз аны кылмыш кылды, жанагы сутенер болду, ал жактан алар мыйзам боюнча алар жазалайбыз. Алардын бетин көргөзгөнгө болбойт. Соттун чечими чыкканча. Демек алар кылмыш кылган жок, бирок ошентип уятка берсе болот. Балким арты жаман болот го, ошол эле балким суицид да, өзүнүн өмүрүн кыюуга барат ал кыздарчы. Эми правдада кечинде турат го, мындай жашынбай элечи. Көчөнүн эле боюнда элдин баары өтүп атат машина менен, көз көрүнө эле турушпайбы. Эч кимден жашынбай эле, коркпой эле, уялбай эле, кыпкыска юбкасын кийип алып, тамекиден тартып алып, сөгүнүп эле турушат. Мен оюмча ошол үчүн мындай дейм. Ооба, алар деле бирөөнүн балдары. Ооба, мындай. Булар ошол жерге мындай мүмкүн мен начар иштеп атканыман баргандыр. Ар кандай ситуация болот. Ошол үчүн, конечно, бир чети бир адамда бир дайыма бир эки адам бир эме официальный айла жок баягы сиз как журналист айта турган, мен айта турган нерсе бар. Анан адамдык бир өзүбүздүн бир эмебиз бар да. Эгерде ошол жагынан айтсак, туура көргөзгөнгө болбойт эле. Бирок бул мен оюмча баягы күрөштүн бир түрү деп ойлошту го. Эмне үчүн дегенде камай албайт. Алып барып эчтеке кыла албайт да. Бир тикеден кийин фамилиясын тиги паспортун көргөн, ошол үчүн паспорту менен жүрдү көрүнүп, паспорту менен карагандан кийин сен турбайсың деп 2 сааттан кийин кое бериш керек болчу да. Ошолдуктан экинчи ошого барбасын деген мааниде кылган го. Бирок мындай мыйзам бузуу болгон жок деп ойлойм да. Бирок моралдык, конечно, көргөзбөй деле койсо болмок да ушу кыздардычы. Чынында сиз айтып аткандай, кеп кыздарда эмес, кеп ошонун ата-энесинде. Бул окуя эми бир үй бүлөнүн трагедиясына алып келиши мүмкүн деген пикирдерди жазат. Ошол ата-энесинде эмне үчүн дегенде, ал кыз мындай ойлонбой ишти жасады, бирок ата-энеси башын жерге салып, мүмкүн айлыга да батпай калышы мүмкүн, уят болуп, мындай кошуналарын, туугандарын кантип карайт. Ошол жагынан, конечно, моралдык жагынан өтө жаман көрүнүш болду. Бирок кыздар жагынан карасак, мындай туура эле кылды, бирок дагы бир жолу кайталайын, ата-энелерине, конечно, ичине туура эмес болуп калган жагы бар. Персонифицированный информация. Негизи может ал кыздар өздөрү макулдук бергенби, бербегенин мен билбейм да. Негизи изображение, документы, личные данные, ушул баардык нерсе адамдын ар бир жарандын өзүнүн макулдугу менен гана жарыяланат. Демек, ал жакта ал кыздардын макулдугу болушу мүмкүн, ыктымал деп атасыз да? Болушу мүмкүн, же болбошу мүмкүн. Ал кыздар арыз жазыш керек да, ушуна арыз жазган жок да эч ким.
ошону мен пока айта албайм. Эми адам катары баягы аяныч сезим болуп атат. Адашкан адамдар бар. Ошого ал кыздардын тагдыры кандай болот деген сезим. Динара айым, ушул эле жолуңузга толуктоо УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мына ушундай көрүнүштөр болсо, же болбосо алдыдагы рейдтерде дагы мына ушундай көрүнүштөр катталса, бети ушундай эле ачык көрсөтүлөт деп атпайбы? Мисалы, уят кароо жолу менен деп түшүнсөк болот да. Башка кандай жол сунуштайт элеңиз? Жолдор барбы башка? Эми башка жолдор болуш үчүн биз ошо мамлекетибиз жетпей атпайбы? Окуу деңгээлин көтөрүшүбүз керек, билим деңгээлин, экономика деңгээлин көтөрүшүбүз керек, тарбия деңгээлин көтөрүшүбүз керек, ыйманыбызга көтөрүп өтүшүбүз керек, идеологиябызды түздөшүбүз керек. Ошол жака эми Кудай буйрса баратабыз деп ойлоп атам. Бирок бул азыркы болуп аткан көрүнүш, ошо сойкулуктун аябай көбөйгөнү, бул биздин ыйманыбыздын жоктугу, үйдөгү трагедиялар да, ата энесин укпаган, же ата энеси туура тарбия бербеген, же болбосо акчаны өтө бийик коюп атабыз да баягы уяттан дагы. Мындай президент дүйнөдө жок го дейт. Мындай президент дүйнөдө жок. Анан баягы сот күнөөлүү демей сайын, күнөөлүү деп айтыш да кыйын да. Презумпция невиновности деген бар. Эми билбейбиз кандай жагдайда ошол жерде болуп калды. Ошон үчүн качада эми кыргыздын кызынын арын намысын коргош, кыргыздын жигитинин милдети. Мисалы, Чечен элинде мындай болбосо керек, анткени алар кыздардын намысын аябамай, өздөрүнүн да намысын коргошот. Ошон үчүн эркектин жүрүм туруму кандай болсо, коомдук аялдардын жүрүм туруму деле ошого эле жараша болот. Анан айыптап коюп эле, билесизби, эми ушундай талап, чала болду, көрсөтүш керек, айланай, эртең бүрсүн ошентип айыптап аткан кишинин укмуктугунан деп ушундай кыздар чыгып калышы мүмкүн. Бул кайдар дүйнө деп коет. Бирөөнү сындасаң башка келет. Кыргыз айтат го, сынчыны сыңар өтүлмай. Ошон үчүн мен сындыгандан алысмын. Бул деле кыргыздын кыздары оңолуп кетсин, жолун таап кетсин, адашкан айыл жотегилерди ыйманга келип, тоого келтирип, эртең бүрсүн такы болуп кетсе мен тилейм ошо.